Өлкө аймагында адам укуктары тебеленип жатабы, деги эле Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн эркиндиги салыштырмалуу канчалык? Бул суроо адам баласын ойлонтуп турбаса керек. Студияда мен Элмирбек Нурбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияга коомдук ишмер, укук коргоочу Акылбек Ташболотов агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы агай? Сөз башынан болсун, негизинен эле 206 өлкөнүн ичинен Кыргызстан жарандык эркиндиги бар деп бул 156 орунда турарын бул укук коргоочу, акыйкатчы бул Атыр Абдрахматов өзүнүн жыйынында белгиленген экен. Азыр видео тасмага көңүлүңүздөрдү бурсак. Тилекке каршы бул эл аралык рейтингдер баалоолордун көрүп атабыз, анчалык жакшы эмес деп ойлойм. Учурунда ушундай суроолордун баардыгы каралбай, мыйзамсыз иш аракетке барган адамдар жоопкерчиликке тартылбай калганына байланыштуу биздин жарандардын арасында адам укуктарынын сакталышына болгон маанай, ишенбестик абдан чоң. Ушул рейтинг, ушул контролдун аркасы менен мамлекетти адам укуктарынын сакталышы жаатында алдыңкы мамлекеттердин бирине чыгарыш, албетте бул максатка жетүүдө сын пикир болот, ыңгайсыз сөздөр айтылат, ыңгайсыз сунуштар болушу мүмкүн. Бирок бул биздин жарандарыбызга, биздин кыргыз элибизге керек. Кыргызстан дүйнө жүзүнө адам укуктарын сактаган, жарандар өз укуктарын, өз милдеттерин билген коом катары таанымал болсок, баарыбыз чоң жетишкендикке бардык деп ойлойм да. Акыркы тапта бул башка өлкөлөргө караганда укугубуз мындай бир аз төмөндөп жатат деп, бул негизи эле бул акыйкатчы эмес эле, бул элдин көбүнчөсү эле айтып атат да, сиз ушуга кошуласызбы? Эми адам укугу дегенибизде биз өлчөм менен эсептешибиз керек да. Ал адам укугу жалпы айтканда бир нече башка Кыргызстандын башка көрсөткүчтөрдүн рейтингдеринин негизинде айтсак болот. Мисалы, сөз эркиндиги. Сөз эркиндиксиз эч качан адам укугу сакталбайт, корголбойт. Сөз эркиндиги боюнча биз дүйнө боюнча 180 мамлекеттин арасында 79 жайдабыз, бирок ошого биз азыр акыркы жылы бир нече журналисттер куугунтукка алынганын көрдүк. Ал биздин ошол сөз эркиндиги боюнча Кыргызстандын дүйнөдө болгон рейтингке кандайдыр терс таасирин көрсөтөт сөзсүз. Ал эми ошол сөз эркиндигини кандайдыр чектөө өзүнчө адам укугуна мындай терс таасирин көрсөтөт, себеби ал экөө түзмө-түз байланышта. Эми дагы бир байланыш, бул дагы бир рейтинг бар, мындай кызыктуу рейтинг, бул элитанын сапаттыгы дейт. Элитанын сапаттыгы рейтингинде биз дагы бир канча ылдыйкы позицияларда турабыз. Бирок ошо элитанын сапаттыгы өлкөнүн өнүгүшүнө, ошондой эле адам укугу канчалык сакталса, ошончолук өлкөнүн өнүгүшүнө, элдин жашоо сапатына кандайдыр жакшы бир өзүнүн таасирин көрсөтөт экен. Бизде тилекке каршы канча жылдан бери канча төңкөрүш көрдүк, бирок ар бир төңкөрүштүн негизинде келген адамдарыбыз оппозиция менен күрөшүү менен алек, анан кандайдыр жарандык активисттерди куугунтукка алган менен алек. Бирок мына ошол мезгилде өкмөттүн өзү өлкөнүн өнүгүшү кандайдыр кароосуз калып атат да, керектүү деңгээлде. Дагы бир өлчөм бул эркин экономика. Эркин экономика дагы ошол, аны айтпасак деле болот, түзмө-түз биздин Кыргызстаныбызга, өлкөбүзгө өнүгүүсүнө, элдин жашоо сапатына түзмө-түз таасир көрсөтөт. Бирок бизде ал эркин экономика бир нече өлчөмдөргө көз каранды. Анын ичинде мисалы сот системасы да, адилеттүү сот системасы. Тилекке каршы 30 жылдан бери бизде реформа болуп атат, бирок адилеттүү сотко келе албай атабыз, ошондуктан бизге инвестиция келбей атат. Жакшы дүйнөлүк инвесторлор бизге келгенден коркуп атат. Келгендер өзүнүн мүлкүн алдырып коюп атат. Ошон үчүн бизде баягындай коррупцияга шектүү кандайдыр инвесторлор келгенге кандайдыр мүмкүнчүлүк бар. Кытай, Россия ошого окшогон. Бирок мындай чыныгы Кыргызстаныбыздын экономикабызды жогорку деңгээлге алып келе турган инвесторлор биздин
өлкөбүзгө келгенден коркуп атат. Негизинен айта кетсеңиз ушу блогерлер, журналисттер да угунтуктоо болуп жатат деп атпайсызбы? Алып баруучу Назира Айтбекова да өз баракчасында ушундай бир темаларды ачыктап жатат да, бул коомдун жана укук бузууларды, ошо укугун бузулган кыздарды, балдарды ошо өзүнүн баракчасына жарыялап жатат да. Бул техниканын өсүшүнөн улам ушундай ачыкталып жатат деп ойлойсузбу? Мындан мурун да бул нерсе балким жабык мындай бир жерде турган. Албетте. Ал азыр эле келип калган терс көрүнүш эмес. Ал СССР мезгилинде деле болгон, бирок СССР мезгилинде сөз эркиндиги жок болчу, андай техникалык мүмкүнчүлүк жок болчу, андай нерсе чыкпайт эле, анын үстүнө мындай жабып коет эле. Азыр айтып атпайбы, биз өкмөттүн өкүлү баягындай цензура, өзүнчө цензура деп атат, бирок ошону мындай терс маалыматтарды ушундай чыгарбай турсак деп. Чыгарбай турсак ал жок болуп кетпейт да өзүнөн өзү. Бирок чыгып турса, аны коомчулук аны эске алып, аны кандайдыр токтотуу жолдорун өзүнүн өкмөткө сунуштарын берип, жанакындай сын пикирге алынат, ошол жанакы биздин тиешелүү мамлекеттик органдар ошону оңдогонго кандайдыр кадамдар жасалат. Биз бул терс көрүнүштү сөзсүз токтотушубуз керек, бирок мурда жок деп айта албайм. Мурда деле ал бар эле, просто ачыкка чыкпайт болчу. Негизинен кээ бир ошо жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын ошо бузулганын билип туруп, анан кимге ишенерин билбей калышты азыркы заманда. Же ИИМ кызматкерлерине ишенишеби, же кимге ишенет? Негизи укуктар бузулган болсо кимге кайрылыш керек? Бул жолдун алдын ала жолу барбы? Ыйгайрым укуктук мамлекеттик органдар болот. Сөзсүз ошол биздин укуктарыбызды, жарандардын укуктарыбызды мамлекет коргош керек. Өзү 3 принцибибиз бар мамлекет менен мындай мамиле түзгөн. Мамлекет бизге биринчиден адилеттүү сот түзүп бериш керек. Биз ошо сотко кайрылып өзүбүздүн маселелерибизди чече турган. Эгерде бизге мамлекеттик органдардын ишмерлери кандайдыр туура эмес мамиле кылса, ошол эле сотко кайрылып биз өзүбүздүн укугубузду коргой алышыбыз керек. Дагы бир милдет ал мындай күчтүү армия түзүш керек, тышкы душмандардан сактап калыш үчүн. Дагы бир милдет полиция, милиция түзүш керек, ошол коомдук тартипти сакташ үчүн. Ошондой 3 милдети бар. Ал эми ага мындай түзмө-түз жарандардын 3 милдети бар. Биринчиден салык төлөш. Ошол салыктан президент айлык алат, депутаттар айлык алат. Ал мамлекеттик акча эмес, ал элдин акчасы. Ошол акчадан президент, мамлекеттик органдар бардык айлыгын алат, машина сатылат, техника жактан. Ошол тышкы душмандан мамлекетти коргош үчүн биз кандайдыр биз өзүнүн укуктарыбыздан чектөө кылып, 1,5 жылга, 2 жылга эркектер кызмат өтөт, же кызмат өтпөсө альтернативдүү службага өтүп туруп, акчасын төлөп турат. Анан эң биздин негизги милдетибиз бул соттун чечими менен мыйзамга сөзсүз баш ийүү. Ушул 3 милдет мамлекет жагынан 3 милдет, биз жагынан 3 милдет, ушул 3 милдет иштебесе мамлекет мындай толук кандуу иштей албайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ошо укуктар деги эле Кыргызстанда корголуп жатабы, же болбосо ушу жаш өспүрүм балдар дейбизби, ата энелер дейбизби? Атайын биз суромжулоо кылганбыз, алдыдагы видео тасманы сиздерге сунуштайбыз. Азырынча өтө төмөн түшүп кеткен жок. Азырынча демократия Кыргызстанда бар деп ойлойм. Бар. Жок, закон бака эми аябай олуттуу нерсе кабыл элекмин, бирок билем да, бака алып жүргөндөрдү көрүп жүрөбүз да, жакшы корголбой жүрөт да. Адам жанакы сот маселесинде, адамдар жоопко тартуу маселесинде ошону жакшы корголбой калат да. Биз адамдар өзүбүздүн укугубузду билбейбиз да көбүрөөкчү. Именно могу сот жоопко тартылуу маселелеrini өзүбүздүн укугубузду жакшы билбейбиз. Сиз өзүңүздү Кыргызстанда эркин сезесизби? Абдан эркин сезем. Сөз эркиндиги бар? Кыргызстанда бар. Орто Азия боюнча азыркы акыркы маалыматтардан өзүм эле коркуп атам. Бирок эгерде интернет тарабын айта турган болсок, интернет тараптан өзүмдү эркинирээк сезем. Бирок бул акыркы бийликтин комментарияларынан улам мен интернеттен коркуп баштадым, уже акыркы күндөрүчү бирден кармай издеп табабыз дегенден. Ошондой анан кийин бирок ачык көрө элекмин да, бирөөнү кысымдаганын. Бирок акыркы бул журналисттерди камаган эмелерден көрө мен ошолар үчүн корком.
Кыргызстанда эң эле эркин мамлекетте. Каалаганыбызды сүйлөйбүз, каалаганыбызды аткарабыз. Сөз эркиндигинде эч кандай чектөө жок бизде. Даже прямо сейчас последний пример — это резонансы, связанные с несовершеннолетними. И, казалось бы, в демократической стране такой мощный общественный резонанс должен привести к каким-то результатам, а у нас то одного отпускают за то, что дело, как там называется вот эта тема, вот эта фраза, в связи с истечением срока давности. Вот, да, знаменитая вот эта фраза. Вот. И вот прямо сейчас происходит такой высокий уровень кризиса, который прям доказывает, что уровень демократии и свободы слова снижается. Негизинен бул кээ бир ошо жагандарыбыз айтып атпайбы, өзүбүз бул Кыргызстанда аябай өзүбүздү эркин сезебиз депчи. Бул беш кол тең эмес, албетте, бирок кээ бирөө айтып атат, бул аябагандай сөз эркиндигине басым болуп атат, укуктарыбыз тейлөнүп атат депчи. Сиз укукка коргоочу катары өзүңүздүн бир жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтсаңыз, бул сөз эркиндиги азыркы учурда мындай жетиштүү түрдө сакталып жатабы Кыргызстанда? Албетте жок, сакталбай атат. Анан жылдан жылга кысымга алынып, эми ар биздин канча ажоо алмашты, ар бир ажоонун ошол массалык маалымат, эркин массалык маалыматтарга сөз эркиндиги кандайдыр балта чабып, анын чектетүүлөрүн көрүп атабыз, азыркыларын да көрүп атабыз. Тилекке каршы бул нерсе жакшы нерсеге алып барбайт. Жанакы кеңешип кескен бармак орбайт дейт, мындай сын пикирди көтөрө билер бийлик болсо, ал мындай менин оюмча жакшы мамлекет мөөнүгүнүсүнө деле алып барат, элдин кандайдыр жашоо сапатынын көтөрүлүшүнө дагы, жогорулашына дагы сөзсүз алып барат. Канчалык чектөө болсо, ошончолук мамлекет кандайдыр экономикасы да чөгүп, жашоо турмуш да чөгүп турат. Негизи 206 өлкөнүн ичинен 156-орунда турсак, бул укуунун, өзүбүздүн укуубуздун коргоонун мааниси барбы? Эми мындай мен мисалы капам, кээ бир рейтингтер боюнча биз кээ бир африкалык мамлекеттердин жанында турабыз да, же Афганистан менен ошолордун алдында турабыз. Кээ бир мына мисалы аялдардын укугу сакталышы боюнча эң мына дүйнөдө сакталбаган Ирак, Афганистан, Йемен деген мамлекеттер бар экен, бирок Кыргызстандын дагы ошол аялдардын укуктары, аялдардын коопсуз деп аталган мамлекеттердин катарына кирип кетип атабыз да, азыркы рейтинг боюнчачы. Бул нерсени сөзсүз токтотушубуз керек. Бул нерсе боюнча сөзсүз кандайдыр коомдо мындай ой алмаштыруу, анан ошол мамлекетибиз дагы мисалы ошого жараша кандайдыр иш-чараларды көрүш керек. Өнүккөн мамлекеттерде мисалы азыркыдай мындай көрүнүштөр болсо, бул министрдин мындай жооптуу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин отставкасына алып барат. Алар өзүн мойнуна алып туруп, мен күнөөлүү болбосом деле, мен ведомстводо ушул болуп атат, ушундай нерсе болду деп, ал баягындай намыс көтөрө албай отставкага берет да, өнүккөн мамлекеттер. Тилекке каршы бизде мисалы азыр андай деңгээлге, андай маданиятка жете албай атабыз да биз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү студияга коомдук ишмер жана укук коргоочу Акылбек Ташболотов агайыбыз келип катышып берди. Биринчиден сизге келип катышып, ушундай бир өзүңүздүн алтын оюңуз менен маектип турганыңызга чоң рахмат. Борбордук телеканалдан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки эфирден амандыкта жолугалы.